300.000ден ашып атат. Мындан тышкары жана туум пенясы да болот экен, ал миллиондон ашык деп азыр юристтер менен кеңешсем миллиондон ашык деп атат да. Кантип кыргыз милициясы ушунча камера турса, ушунча кызматкери турса, ар бир аймакта участковыйлар турса, ушунчалык сонун мындай бүт жактарда камераңар бар, бүт жакта биз эми ички иштер министрлиги мактанып эле көрсөтөт го бизге оборудование техникаларын. Ушундай болуп турса, кантип бир адамды 3 жылдан бери таппай калуу мүмкүн? Мен түшүнө албай жатам да. Бул издөө ачылган биздечи 2024-жылы. Бул боюнча бүт нелер баягы опознавание лица, бүт нелерди бергенбиз биз убагында элечи. Бирок ал издөөдө жүргөн кишибиз алимент түшө элек да. Түшсө бизде сигнал болуп, биз давно уже барып алып келдикпиз да. Суда исполнительдер бизге материал бергенде сразу булар за границага чектөө коюп, бүт стражойлорду коюп берет да. Даже банковский бирнерсе счет ача албайт, башка албайт дегендечи. Даже паспортный столдо дагы Аселайым, даже паспортный столдо дагы чектөө бар да, что розыскада дегенчи. Даже алар паспортун алмаштырып бере албайт да. Акыркы жолуна Бишкекке балдар командировка барып келди. Малчы болуп иштеп жүрөт экен депчи. Бишкектин жакка жеринде. Кандай балдар барып келишти. Табышпады да.